Баткендин Кадамчай району Алга айылында бир үй бүлө итке уланып каза болду. Милициянын маалыматында түн ичинде электр жылыткычтын зымдары эрип, күйүп, үйдүн ичи түтүнгө толуп калган. Каза болгондордун улуусу 37 жашта болсо, кенжеси 3 жашка Али чыга элек бала болчу. Свет караңгыда. Мен оюмча эшик издеп, эшик бек болгон. Анага кирип болдаган жан бергенде. Жашы 60-тан ашкан жолчу Нурматов уул келинин неберелерин жокто олтурат. Ал уулу Москвадан келгенине аз гана күн болгонун, ойдо жок жерден кырсык болгонун айтып жатат. Kesek şu ahval. Ben mayke kegenden bilip kaldım da. Kesemin adam köp. Ben bakırıp şundan uyga barıp özümeki kelip özümdü bir sezdim da. Ne kılamam. Oğlunuz Moskvadan jakında ele kelgen? 2 gün oldu da kelgeniga. 3. gün. Anan nime dedi? Men aldıma körgönü vardı ata dedi. 31 günü koy soyup ana tuğandары çakırıp iman kılamın. Siz daha barvay koyuğun dep benden söyleşip ana kelgen dedi. Men oylayım şu tokpeçkileri sahip şu tokpeçkilerden yerip şunday boldu da otam dendi. Ben biröge hiç kanday bir nimem yok. Sebebi bir nerseni bilbesem. Милициянын билдиришинче кырсыктан бул үй бүлө ээлери менен кошо уктап жаткан 8 жаштагы кызы, 6 жана 2 жаштагы уулдары менен тууганынын 14 жаштагы баласы мерт болду. Бул үй бүлө миграциядан каражат таап, үй жайын куруп, өзүнчө жашай баштаганына 2 жылдай эле убакыт болгон. Бала менен классташым болчу, 11 жыл бирге окуган. Жакшы достордун арасында дагы өзүн жакшы алып жүргөн. Ошол миграцияга барып келип, ушул айылдын группалары да жерлерде уже биз буну жайылта баштадык. Ошол электр энергияны кичине мындай этият болуңуздар, ашыкча пешке сайбаңыздар деп. Себеби кышты күнү өзүңүздөр билесиздер, бардык эле жерде электр энергия лимиттен ашып кетет, жетишсиз болуп калат экен. Пешке көбүрөөк сайылып калып атат, ошонун кесепетинен болуп атат. Мен айтарым, ушу элдер дагы эми кышты күндө кичине көмүргө, отунга өтсөк, ошондо ушундай кырсыктардын алдын алабызбы деген ойдобуз. Жаңыдан курулган конуштардагы үйлөргө электр зымдарын киргизүүдө ички монтаж үчүн атайын текшерүү же адистин бүтүмү талап кылынбайт. Ар ким алына жараша зым тартып жашай берет. Алга айылынын башчысы Султан Тойгонов бул маселеге көңүл бурулушу зарыл дейт. Рейс караш керек буларды. Ошол как положено кылып, ошо столбаларды тартып, чубалгыларды алып келип, анан монтажын дагы специалист кылыш керек деп ойлойм да, ошол азыр үйлөрдө мана печкелер бар, бардыгы азыр техника өнүгүп эме болгондон кийин ошо тамак пиширган, тамак жасаган, чай кайнаткан бардыгы эле электрический болуп атат да. Ушуларды көтөрө турган бир чубалгыларды тартып берип, баягы киловаттыга карап, автоматтарды коюп берип, анан учетко алып, ошо эметсе жакшы болмок да. Окуяга байланыштуу соттук медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалган. Каза болгондордун жакындары сөөктөрдү соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып, маркумдардын өлүмү боюнча эч кандай доосу жок экенин билдирди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аймактарда өрт, үйдү жылытуу коопсуздугун сактоого байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эскертүү бергени менен абал өзгөрбөй келет. Өткөн жыл ичинде өлкө боюнча өрт кесепетинен 32 адам каза тапса, анын 10го жакыны иске ууланган. Өрт чыгууга негизги себептер катары электр жылыткычтарын мешти туура эмес пайдалануудан көп катталары айтылып келет.